Кыргызстан инновациялардын жана жаратмандыктын заман менен тең жарышып өнүгүп жаткан өлкөсү. Борбордук Азиянын чок ортосунда жайгашкан бул керемет өлкө адамзаттын өнүгүшүнө чоң салым кошкон, көрүнүктүү ойлоп табуучулардын жана өзгөчө таланттуу адамдардын мекени. Кыргыз патентке 30 жыл. Бул мөөнөт өзүнө ири тарыхый жолдорду, бурулуштарды жана окуяларга бай тыным албаган күндөрдү камтыйт. 1993 жылы 15 июнда өкмөттүн токтому менен илим жана технологиялар боюнча мамлекеттик комитетке караштуу патенттик башкармалык түзүлгөн. 1996 жылы мекеме интеллектуалдык менчик мамлекеттик агенттиги аталышын алган. 2012 жылы болсо Кыргыз патентке инновациялар жаатын өнүктүрүү милдети жүктөлгөн. Учурда мекеме Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги катары иш алып барууда. Аны Рахат Керимбаева жетектеп келет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, дүйнө көз ирмемдерде өзгөрүп, өнүгүп, алдыга жылуу болуп жатат. Ошол шарапаттан биздин кыргызстандыктар дагы артта калбастан, айрыкча интеллектуалдык менчик, акыл эс байлыгын бүгүнкү күндө коммерциализация жасоо максатындагы аракеттери зор болуп жатат десек жаңылышпайм. Ошо бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюмунун баалоосунда Кыргызстан инновация багытында 4 баскычка алдыга жылып, былтыр ушундай бир кубанычтуу кабар менен бөлүштүк. Бул баалоо биз ойлойбуз убагында ошондой байкоо деп. Азыркы учурда Кыргыз патенттин коргоосунда 75 миңден ашык интеллектуалдык менчик объектилери бар. Кыргыз патенттин ишинин натыйжалуулугу жаңы технологияларды жана ойлоп табууларды ишке киргизүү менен өлкөнүн экономикасына салым кошуу. Мекемеде өнөр жай менчик объектилерин экспертизалоо, автордук жана чектеш укуктарды коргоо жана инновацияларды өнүктүрүү боюнча 3 ири багыт бар. 50% жакын кызматчылар англис тилин жакшы билишет. Албетте жанагы бизден көйлүк алган кишинин укугу корголот, бул укуктук негизде. Рахат Керимбаева жетектеп келе жаткан 2 жылдын ичинде 5 жаңы мыйзам долбоору иштелип чыгып, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан жактырылып, жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынып, президент тарабынан кол коюлду. Алардын эң негизгилери товардык белгилер жөнүндө, патенттик мыйзам жана инновациялар жөнүндө мыйзам. Аймак тургундарын интеллектуалдык менчик жаатында тейлөөнү жакшыртуу максатында түштүк аймактык өкүлчүлүгү ачылды. Азыркы учурда Кыргыз патент ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарынын бири болуп, аймактардагы ойлоп табуучулукту, чыгармачылыкты өнүктүрүүгө көмөктөшүү. Ошол максатта түштүктө бөлүм ачылды. Кийинчерээк ушундай бөлүмдөр башка аймактарда ачылышы мүмкүн. Кыргыз патент ойлоп табуучулар, өнөр жай үлгүлөрү, пайдалуу моделдер, товардык белгилер, географиялык көрсөтмөлөр, салттуу билимдер объектилерине укуктук коргоо берет. Азыркы күндө Кыргыз патент тарабынан 70 миңдей өнөр жай менчигинин объекттери корголууда. Жаңы интеллектуалдык менчик объектиси жүгүртүүгө киргизилип, географиялык көрсөтмөлөр, регионалдык брендтерди дүйнөлүк рынокко чыгарып, ата мекендик товарларды илгерилетүүгө жол ачылууда. Кыргыз патент авторлордун жана укук ээлеринин мүлктүк укуктарын жамааттык башкаруу уюмунун милдетин аткарат. Сыйакыларды топтоо, бөлүштүрүү жана авторлор менен укук ээлерине төлөп берүү электрондук форматта жүргүзүлөт. Ошондой эле автордук укукту мамлекеттик реестрге каттоо боюнча дагы алгылыктуу иштер жүрүүдө. Кыргыз патенти азыркы күндө мамлекеттик реестрде 6500 эмгек катталган. Алардын авторлору белгиленген үлгүдөгү күбөлүк алышкан. Авторлор, мына композиторлор, ырчылар, аткаруучулар, алардын укугун коргой турган, керек болсо алардын эмгек акысын алып бере турган орган, уюм болбой калганда, мана ошолордун баардыгын Кыргыз патент өзүнүн аракети менен жолго коюп, иреттегендиги үчүн абдан ыраазычылык билдирген сөздөрдү көп айтышат да. Мына 30 жылдан бери Кыргыз патент көптөгөн иштерди аткарды. Мына эл аралык масштабта дагы көптөгөн уюмдар менен байланышта, СНГнин бардык өлкөлөр менен катышып эметип атат. Мен ушу Кыргыз патенттин жааматына 30 жылдык юбилейине карата баарына ден соолук, ишинде ийгилик каалайт элем. Инновацияларды өнүктүрүү багытында өлкөдөгү жогорку окуу жайларда 3 технопарк, 30дан ашуун бизнес инкубаторлор ачылды. 2021 жылы Кыргызстанда алгачкы мамлекеттик инновациялык борбордун ачылышы болду. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында келечек муундун өкүлдөрүн инновациялык багытта тарбиялоо максатында инновациялык билим борборун ачуу пландалууда. Кыргыз патенттин алдында түзүлгөн инновациялык борбор өлкөдөгү уникалдуу мекеме деп сыймыктануу менен айта алабыз.
ал маалымат алуу, тажрыйба алмашуу жана идеяларды прототипке айлантуучу иш-чараларды өткөрүү менен алектенет. Борбор тарабынан STEAM багытында билим берүү боюнча мастер-класстар өткөрүлүп турат. Ошондой эле көркөм жана заманбап басылмаларды, илимий изилдөөлөрдү, патенттик, укуктук жана илимий техникалык адабиятты камтыган китепкана, студенттер менен окуучуларга жеткиликтүү өндүрүштүк инновациялык лабораториялар, идеялаш адамдар биргелешип иштеш үчүн түзүлгөн жалпы аянтча коворкинг жана ивент менеджмент топ түзүүгө багытталган атайын аянтчалар бар. Кыргыз патенттин алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду маданиятты, искусствону, ойлоп табуучулук, ишмердүүлүктү, техникалык жана көркөм чыгармачылыкты өнүктүрүүгө бөлгө түзүү максатында иш алып барат. Кыргыз патент өзүнүн негизги милдетинен тышкары бир катар ири инновациялык долбоорлорду ишке ашырып, стартап Кыргызстан 40 райондон 40 темилге сынактарын уюштуруп келе жатат. Бул 40 райондон 40 темилге долбоорунун жеңүүчүсү Автандил Апитаев Чүй районундагы ишкер үй шартында же медициналык мекемелерде патологиялык көрүнүштөрдү коррекциялоочу жабдууларды жасап чыгаруу менен алектенип келет. Анын цехинен чыккан коррекциялоочу жабдуулар 3 жылдан ашуун убакыттан бери колдонулуп, бир топ балдардын бутуна туруусуна өбөлгө болгон. Кыргыз патенттин 40 райондон 40 темилге долбооруна катышып, миллион сом утуп, ушул миллион сомдун бир бөлүгүнө ЧПУ деген аппаратты алдык. Кыргыз Республикасы интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму, Евразия патенттик уюму, бүткүл дүйнөлүк соода уюму сыяктуу эл аралык уюмдардын мүчөсү. Кыргыз патент тарабынан интеллектуалдык менчик жана инновация багытында 50дөн ашуун ведомстволор аралык макулдашуулар жана меморандумдарга кол коюлган. Биз менен бирге инновацияны алга жылдырууга жана чыгармачыл дүйнөнү колдоого салып кошуңуз. Сиздер менен бирге биз акыл эмгегинин жана технологиянын өнүгүүсүн шарттайбыз.